дагы мындай денег никогда не бывает много, да? Акча эч качан көп болбойт да. Ошон үчүн мен дагы эле доход, дагы эле кишилерди чакырам, дагы эле контракттар түзөм. Ошолордон деле жанагы 10%, организационный 10%, лидерский 25-25 деген нерселердин баары дагы эле чыгат, дагы эле жаңырып турат. Ошон үчүн ар бириңиздерге айтат элем, бул кошумча домашний заданиялер сөзсүз аткарыңыздар. Домашний кружок дегендердин баарын, эми араңыздарда азаматсыздар, мага абдан жакты. Эми өзүбүзгө анализ кылабыз азырчы. Анализ кылабыз. Доходубузду эсептейт экенбиз, расходубузду эсептейт экенбиз. Бирок формулалар бар да. Бунун баары эле мен деле башында ошо сабактарга барганда ойлогом да. Формуланы жашоого эмне кереги бар? Биз эмнеле математикадан, химиядан, физикадан ушул формулаларды көрүп отуруп, мен чын эле тажап, школду бүткөндө ура, бүттү, формуласы жок, жашайм, зубрёжка, жатпаган нерсе жок деп сүйүнүп, уже бүттү деген. Анан университетке бардың, аны бүткөндөн кийин уже ойлойсуң да, мындай формуласы жок эле жашайм деп. Анан ушул дополнительный сабактарга барып, өзүмдү өстүрүүчү сабактарга барганда, трансформационное знание деп коет да бул нерсеничи. Биздин мурунку дипломдорубуз эскирди да. Да, азыр сабак берип аткан айымдар бар болсо араңыздарда, мугалимдер бар болсо, өзүңүздү өйдө өстүрүп атсаңыздар, анда аябай плюстарды коюп койсоңуздар, сбой болуп атат дейт. Эгерде жакшы эле угулуп атса, значит, кайра салтанат эже чыгасыз, кайра киресиз, сбой болуп атса. Мына жакшынакай эле экен, Бирок ушул формулалар өмүр бою колдонуш керек экен. Мына көбүңүздөр айттыңыздар, мен доход менен расходду эсептейм, мен дагы эле жазам деп, жазган бул бир. А бул формуланы сактаган бул эки да. Д деген бул доход, түшүнөсүздөр, бул киреше. Р деген бул расход, бул чыгаша. Сиз азыр эле айтып атасыздар, Динара айым айтты, доходубуздан расходубуз көп болуп кетип атпайбы, анда эмне кылабыз депчи. Анда сиз куттуктайм, дагы эле кедейдин арасында жүрөсүздөр. Эгерде эсептеп чыгыңыздар да, киреше кирген столбигиңиз бар өзүнчө, эсептейткенсиздер, азаматсыздар, анан чыгашаңыздын столбиги бар. Эгер ошол чыгашаңыз кирешеден аз болуп атса, же 0 болуп атса, бул жерде 0 деп еще скромно жазылган, а кээ бирөөнкү эмне болуп атат? Равно долги болуп атат, карызга батып кеткендер аябай көп, Карыз деген качан пайда болот? Карыз качан пайда болот? Кандай деп ойлойсуздар? Сиз кайсыл учурда карызга батасыз? Жооп барбы? Же карыз адам жокпу? Азыр 79 киши эфирде экен. Баарыбыз карызыбыз жокпу? Расход көп болгондо. Дагы той топурга көп барабыз, Анан соблазн деп коет. Аял заты эмне дейт? Чүпүрөк сапырак. А может наоборот, карызга батканда акча жок болуп калат. Иштебегенде, расход көп болгондо, акчаны туура эмес, туп-туура, аш тойлор көп, туп-туура, кредиттөгөбүз. Дагы финансын башкара албайбыз, туп-туура жооптор баарын билебиз, бирок болбой эле эмне кылабыз, карыз деп жашаганды жакшы көрөбүз, Мен мурунку жумушумда воспитатель болуп иштегем деп ШЖД. Көрсө, туп-туура, окружениебиз да начар болгондо эмне болот? Расходторубуз көп болот, Окружениеңиз эле айдабай той кылабыз, айдабай кафеге барабыз. Анан бул кийим жагабызга жакпайбы, ай могу кийимди алчы, пландоо жокто. Туп-туура мына көрдүңүздөрбү? Баарын билебиз, бирок эмнегедир доходубуздан расходубуз көп. Туп-туура финансылык сабаттуулугубуз жок да.
негизи башында Элиза башында 5 түрү бар да сиздер колдонгон. Андан кийин биз уже алып атпайлыбы? Сиздердин активационныйдан статусуңар жабылганда активационный 8, 9, 12 глубинага чейин активациядан да түшөт. Лидерскийлерден түшөт. Анан немени мен мисалы бронзаны жептим 1 миллион 200 000 алып атпаймынбы? Вот ошолордун баары да ага чейин 5 түрү деп айтылат. Ага чейин пока сиздердин алып аткан доходдун түрү. Андан кийин 8 түр доход. Анын баарын бара-бара ала баштайсыздар. Бара-бара сезе баштайсыздар. 8 түр доход бар экен да. Эми көбүс эле жанагы распродажа деген жакшы көрөсүзбү? Бул магазин жабылып атыптыр. Же болбосо мына азыр сезон распродаж келип атат. Кече эле Леондон көрдүм распродажа 70%. Дагы мындай көп эле турецкий магазиндерде да распродажа деп жазылып турат. Биз ушу распродажа дегенди аялдар особенно укканда, эркектер мээсин контролдогонду билет да. Аялдар биз распродажа десе эле бекер бир нерсе берип аткандай эле не кылат экенбиз? Сразу ме 5 айтып бересиздер. Элиза, эгерде ситиюк болсо 8 өнү кийин ушул доходдордо силерге түшөт, кийин ушундай пенсиясы да бар деп ошол нерселерди айтсаңыздар болот. Жаңы келген адамдын мээси ишенбейт да. 8 доход десең, ага ишенбей кетет. Ошон үчүн башындагы 8ге чейин жеткизбели, мен даже 5 эмес эле башындагы стартовый, организационный дегендерди эле үчөөнү эле ушундай эле көрсөтүп коем да. Анткени көп эле мындай отказ кылат да. Мисалы мен өзүм мугалим болуп иштегем. Анан келсем, мага ушундай акчаларды, миллиондорду 1 миллион 200 000 алып атасың десе, ме сразу эмне кылат? Отказ. Блокко түшөт дагы. Анан эмне дейт? Жок, бул калп дейт да. Ошон үчүн башын эле мындай торттучу сак эле оозуна сугундура койбош керек. Тортто эмне кылыш керек? Кичинекей кусочкун оз тийгизип коюш керек. Анан бара-бара эмне кылат? Ошол акчаларды ала баштаган дагы эмне бар? Дагы кандай бар? Дей баштаганда анан башкаларына да уже башка доходдордун түрлөрүн четинен уже айтып баштайсыздар да. Башында эле мынтип чакалап эле суу үйүрбеш керек. Информацияны сиздерге канчадан бери мына айтып атабыз, информациянын бүт баарын төгө баштабаш керек. Башынан четинде эле ушундай көп акчалар, миллиондорду айтканда шак блокко түшөт. Мен өзүм 12 000 сом алып мугалим болуп иштеп атсам, мен келсем мага 1 миллион 200 000 аласың, бронзаны жабасың дегенде мен кайрылып туруп кетип калмакмын. Мен бул акчага ишенбейт болчумун. Бунун баарын постепенно алдык да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Бүт нерсени контролдоп карап турабыз. Эгерде күчтүү ситиюк болуп акчаларга даяр же бизнесмен болгондо, анан ушул доходдордун баарын ачып беребиз да, ачып көрсөтөбүз. Сиз ушундай жол менен таап аткансыз, эми бул жол менен деп да. Көбү традиционный бизнесте иштейт, мээлери, араңыздарда деле бар, традиционный бизнесте иштегендер, 2 этаж, 3 этаж үйлөрдө, возможно, доходдору бар, мен билем көп эле жерлерде тааныйм. Мен мисалы бул учурга азыр келдим да, 9 жылдын ичинде арам мынакей 3-үчү үйдү алып атам, даже 4-үчү болуп калып атат, 4-үчү үйүбүз буюрса. Бирок башка үйлөрдө мына доход түшүп атпайбы? Доход түшүп атат мага. Бул бизнеске чейин эле уже инвестицияда акчалары ошондой эжелерибиз бар да араңыздарда, туурабы? Өздөрү эле мурун чоң акчаларды кармап жүргөн, мээлери уже чоң акчага көнгөн эжелерибиз бар да. Араңыздарда андай күчтүү эжелер бар. Алардын мээсине ушул акчалар бат эле кирет да, бат эле сиңет. Чоң акчаларды көрсөткөндө бат-бат жана статустар бат-бат жабылып кетип атпайбы? Вот ошол кишилерде мээде уже чоң акчалар бар. Ошон үчүн чоң акчалар не кылат? Тартылат. Аны дагы эртең бирси күн өтөсүздөр, эмне үчүн аларга чоң акчалар, эмне үчүн чоңураак статустарды жапты? Анткени аларда блок жок да, акчага блоктору жок. Ошо блокторду ачыш үчүн дагы 2 сонун сабак бар. Ошон үчүн эмне кылабыз? Акчаларыбызды, доходдорубузду карайбыз. Анан жанагындай распродажа дегенде элечи мээбизде жадность, баарыбыз билебиз, мээбиз бар экенин. Могу жерде тартылуу күчү бар. Тартылуу деген эмне? Жана фокус кармагы дейбиз го,
ушул фокусту мына жердеги, менин атын азыр эстей албай атам. Ушун анан эстесем айтам. Ушул жерде эмгек деп коебуз го, кыргызча мына жерде эмгек деп. Вот ошол нерсени биз Таиландка барганда балдарды, кичинекей балдарды башынан сыласа болбойт болчу да. Алардын мындай ырыскысынбы, ангелин алып аласың дегендей имиш бар эле. Ошон үчүн мындай башынан сыласа жаман көрөт да. Ата энеси жаман көрөт, анан балды мындай условиялери бар да, ушундай нерселерди кылбаш керек деген. Башка өлкөгө кирип атканда ушул нерселердин баарын караш керек да. Анан ушул именно эмгек ушул жерден канча деген энергиялар жана баарыбыз тартылуу күчү менен де жерде басып жүрбөйлүбү? Бул акчаларды дагы ушул нерсе менен фокус деп атпайлыбы? Фокусту бир жерге койгула, фокусту смартчикке койгула десе көп эле түшүнбөйт да. Ушул жер менен мындай тартылуу күчү канткенде ушу чакра деп да койсо болот. Чакрада түрлөрү бар, бирок менин бирдеке деген аты бар экен. Аны дагы эстегенде айтам анан. То есть ушул жер менен эмне кылат экенбиз? Тартат экенбиз да. Акчаларды дагы, статустарды дагы, жакшы жашоону дагы, жаман жашоону дагы. Жаман нерсени ойлосок дагы ушул жерден да кырсык жөндө ойлоп эле азыр эми эмне үчүн айтасыз новостьлерди көрбөгүлө деп. Анткени ушу жаман нерселерди уга берип, анан ушул жерибиз менен кечке ойлой бергенде ушу жаман кырсыктарды өзү тартып алат экенбиз да. Ошон үчүн дайыма эртең менен турганда ыраазычылык, дайыма эртең менен турганда аффирмация менен баштагыла, жакшылык менен баштагыла дегенибиздин бирден бир себеби да ошодон болуп атат да. Ошон үчүн ар бириңиздерге айтат элем, ушу распродажа дегенде эле ушу мээбиз жадность, мындай жадность кыргызча кандай болчу эле, өзүбүздү сразу эле мындай да арзан болуптур, сага керекпи кереги жокпу алып аласың да. Биз деле, мен деле ушул этаптардан өткөм. Формула бедность менде деле бар болчу, карызга баткан болчумун. Менин рилстеримди көрсөңүздөр ушул жака жиберип атам. Именно мен карызга баткан үчүн, возможно, зыкымдык, ач көздүк туура келет го дейм. Ач көздүгүбүз мерден шак включаться этет экен дагы. Ач көздүктөн барат экенбиз. Ошол кийим, могул кийим мага чакпы, чак эмеспи? Могу 5000 сом турат, бирок буну распродажа 1000 сомго сатып атат. Бул мен 48 размер кийсем, бул 44 болсо мен арыктайм деп алып алам. Же кызыма деп алып алам. Же дагы бирдеке деп алып алам дагы. Аныбыз тура берет. Шкафыңызды, шифонериңизди бүгүн ревизия кылабыз. Кылганбыз мурундагы. Казыр кайра ревизия кылып койсоңуздар эч мешать этпейт, жаз келатат, кийимдерди сортировка кылып, көп нерселерди зыкымчылык, ач көздүк жакшыраак го дейм ичтары караганда. Ач көздүк монтип күйө баштайт экен да, чуркап барып эле скидка десе алып алат экенбиз. Менде ошондой кийимдерим да бар, ошондой бар болчу да эми анын баарын жоготтум. Кичирээк размер болсо деле, арыктайм да деп алып алган. Же болбосо чоңураак размер. Жаныбызда мурун биз менен иштеп калгандар бар болсо, Тыныстанова Киевскийде офисибиз бар болчу. Суббота выплата болгондо эле жаныбызда Селла деген магазин, ал кезде 9 жыл мурун аябай мода болчу ушу Селла. Анан скидка болуптур деп башында 50% 30 болот, анан 50 болот, 90го чейин болот. Элестеткиле. 100 сомдук нерсени 10 сомго алып атасың. Жадность болот да, керекпи кереги жокпу алып бересиң да. А кээ бирөөнүн жадность эмнеге болот? Тамакка болот. Тамак ушу арзаныраак экен, тиги базарда 10 сомго арзан экен дейт да, ошонун баарын алып алабыз да. Ошентип отуруп биз эмне кылат экенбиз? Нөлгө түшөт экенбиз, карызга батат экенбиз. Бизге керекпи кереги жокпу? Бир нерсе алаардан мурун намо кружканы алдык, карайбыз да. Ушул кружка мага керекпи кереги жокпу? Же жөн апам баласы. Же жөн эле өңү жагып калдыбы? Деп үйүзгө буюм алабыз, сүйлөштүкпү? Ушул кедейчиликтин немесине кирбеш үчүн эмне кылабыз? Өзүбүздүн акчабызды туура пайдаланабыз, туура жака колдонобуз да. Ошон үчүн кийинки формула, бирок бул деле кедейчиликтин экинчи формуласы деп коебуз. Экинчи формуласы болгондо, значит, эмне кылат экенбиз? Алыска дагы эле кете элек экенбиз.
туп-туура. Ар бириңиздердин тааныштарыңыз бар, Биз өзүбүз эле болбосок деле, мына кызыбыз менин эжем бар. Ушундай эле ала берет. Ана минтет биздин менин 3 кызым бар да. Өзүнө кийбесе дагы сениnkine деп эле алып келе берет. Анын менин кыздарым мен башкача модамен кийинет. Анын алгандарым жакпайт. Ана коробка болуп тура берет. Менин немем чотто туура эмес, жабышып калса керек. Туруп туруңуздар. Өзү деле ала берет. Анын баарын эмне кылабыз? Ыргытабыз. Кийилбейт да, распродажа деген оорудан алысыраак болуңуздар. Идиштерди айыл жергесине эмне кылат? Буйруса. Алтын директорду жабам. Айыл жергесинде эмне кылат? Карыска эле бир нерселерди алып келе берет. Идиш десе идиш алып келе берет, продукт десе продукт алып келе берет. Анын баарын эмне кылабыз? Бизге бекер берип аткандай эле алып алабыз да. Ошентип, кайра эле эмне кылат экенбиз? Карызга батып алабыз. Бул жерде доход минус расход дельта 3 бурчтук болуп турбайбы? Бул дельта. Дельта деген эмне? Сиздер аракет кылып чогулта баштадыңыздар. Доходду экономдоп, расходду азайтып, кой буну мен албайын, мен чогултам. Мен деген ушундай, мисалы, үйгө чогултуп атасыздар, мисалы путешествие чогултуп атасыздар. Бирок жаңы не чыкты? iPhone чыкты или жаңы телефон чыкты. Аны эмне кылабыз? Чогулткан акчабызды алабыз дагы, кайра расход кылабыз дагы, нөлгө түшүрүп алабыз да. Бул дагы формула бедности номер 2 да. Дельта деген бул сиздер экономдоп чогулткан акча да. Ошон үчүн ар бириңиздерге копилка ачып алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдү башында мындай даярдаш үчүн, ушул финансовый грамотность болуш үчүн копилкадан баштаңыздар. 2 копилка, 3 копилка деп башка компанияларда да үйрөтүшөт. Товардын акчасын өзүнчө сактагыла деп. Бул жерден деле айтат элем, товардын акчасын 21.600 сом салдыңыздар да, ошону башка жака коротпоңуздар, кийим алып албаңыздар, же үйгө продукт алып албаңыздар. Саттыңызбы продукция, кайра барып алып коесуз. Саттыңызбы, кайра алып коесуз. Ушинтип отуруп сиздердин активацияңыз деле 1 жылда билинбей эле активность кылып коесуздар, билинбей эле 2-3 месте алып коесуздар. Болгону миллиондордо сал деп айтпайт биздин бизнести. 21.600 менен ушундай бизнести баштасаңыздар болот. Биз деле ошентип баштаганбыз да. Ошон үчүн дельтаны дагы жакшылап сактаганга аракет кылыңыздар. Мен деле ушул финансовый грамотность сабакка барганда дельта дегенде мен деле чогултуп баштагам. Анан бирок үйдө копилка кылганга караганда банкка чогулткан. Эми мисалы сиздерге айтып атам да, пока 200-төн 500-төн чогулсаңыздар копилка оңойрак болот да. Бирок банктан счет ачып коюп, банкка 5 жыл тийбейм деген убада менен салсаңыздар, сиздин акчаларыңыздар аябай көбөйөт. Анткени банкта договоруңуз бар да, 5 жылга чейин тийбейм деген. Анан бирок ошол банктын жанынан өткөн сайын, ушул жакта менин акчам бар деп, мээбиз эмне болот? О чем думаем, то и растет деп коет. Эмнени ойлонсок, ошол көбөйө баштайт да. Ошон үчүн банкка дагы салыңыздар деп айтат элем. Мен сабак өткөн сайын эле ошол нерсени сунуштайм. Офистен деле онлайн сабактарды, офлайн сабактарды өтөм да, ошондо деле счет ачкыла, копилка ачкыла деп эле айтам. Бирок эмне деп коет? Угуп кала берет, кээ бирөө ошону иш жүзүн аткарат да. Иш жүзүн аткарган кишилердики бул уже бедность формуласынан чыкты деп ойлойм. Мен деле университетте иштеп, ушул 1000 сомдон сала баштагам. Эң биринчи эле ушул Давлатовдун сабагына баргам, китебин окугам деп көп айтам. Ошол жерден ушуларды үйрөнүп алып, 1000 сомдон мисалы 12 000 зарплата алсам, 12 000 бир айда коротсо деле болот, 11 000 коротсо деле болот. Ошону просто өзүңүздөр менен сүйлөшүп алыңыздар. 12 000ге деле жашачымын, 11 000ге деле жашап көрөйүнчү деп.
көрдүңүздөрбү? Жолдошумдун деле акчасы бар, эми аны менен да 20 000 болот. 1000 сомдон эле ай сайын. Бул адатка айландырып алыш керек да. Дельтаны бул сиздердин адатыңыздар да. Башында 1000 сомдон саласыздар, кийин уже 2000ден саласыздар. Анан смартчке келгенде мен өзүмдү мынтип ойлодум да. Мурун университеттен 12 000 тапчу элем. Азыр деле ушул жумушта жеңил жумуш болуп атпайбы? Карабайсыздарбы? Эми мугалимдер мурун 20 жыл 30 жыл стажы барлар баягы эле адаты боюнча эле университетке барат, келет, школдорго барат, келет, мурунку эле жумуштарын мугалимдер жасап келе берет, азаматсың. Туп-туура. Мен да Оптимадан баштагам. Оптимага 1000 сомдон сала баштагам да. Анан бул жакка келгенде айттым да, мен ушу университетте эртеден кечке жүрүп 12 000 сом алып атам. Эми ушул смартчке келсем, оңой эле да кишини чакырасың, кофени угощать этесиң, 10 мүнөт 15 мүнөт продукцияны айтып берип коюп, максимум 40 мүнөт кетет, ушул продукция баарын маркетингди презентация айткан. Сонун турбайбы? Эгерде ушуга айына 12 000 сомдон төлөп турса дейсиң, уже айына 12 000 сом төлөй баштады, 12 000 сомдон ала баштадым. Кийинчерээк кайра эмне кылабыз? 12 000 сом уже азыраак боло баштайт. Ушуну жумасын алсам дейбиз, эмнени тилесек, жана эле айттым, могу жерде менен притягивать этебиз. Бүт тартылуу күчү дайыма иштейт да. Тартылуу күчү иштеген үчүн ушул азыркы сиздин жашап аткан состояниеңиз, кийип аткан кийимиңиз, жашап аткан жериңиз, жеп аткан тамагыңыз, бунун баары мурунку сиздин оюңуз. Эмне жөнүндө ойлосоңуз, ошол нерсе болот да. Ошонун баарын эмне кылабыз? Өзгө тартып атабыз да. Дельтаны чогултуңузбу, ушуну расход кылбай аракет кылыңыздар. Мен да бирок чогултуп акчаны, анан ушул смартчке салгам да. Ушу смартчке жетерлик акча чогултуп коюп турмун. Бир эмес, эки местага акча чогулуп калыптыр. Ошон үчүн Нургуля 1000 сомдон салып атсам, мынакей 1 жылда, 2 жылда уже 20 000. 1 жылда уже 12 000 болот. 2 жылда уже бир местонун акчасы болуп калып атпайбы? Көрдүңүздөрбү? Вот ошол сыяктуу азаматсыз. Бул уже финансовый грамотностьты кыйын темалары бар. 10% салыш керек, анан 5% ата энеге бериш керек деген нерселер. Вот ошол нерселерди да кылып турсаңыздар аябай жакшы. 10%-ин тапкан акчаңыздын 5%-ин кайын журтка, 5%-ин өзүңүздүн ата энеңиздер жок болсо ошонун туугандарына, же болбосо ошол акчаларды чогултуп туруп ата энеңиздерге Куран окутуп койсоңуздар болот, көз өтүп кеткен болсо, же болбосо ошолорду чогултуп туруп, азаматсыздар, кимде депозит бар болсо, ким чогултуп атса, бирок ошону эмне деген максатка чогултуп атасыздар да. Кээ бирөө ушуну чогултуп туруп, анан больницага куратып коюшу мүмкүн. Ушуну чогултуп туруп, үйүн ремонтко да, буну мындай жакшылыкка деп чогултуңуздар, үйүңүздөрүндө путешествие деп чогултуңуздар да. Эми кеттик кайсыл жака? Формула богатства, Азамат 5 конверт кылып чогултсаңар, анда азамат. Буга да сила воли керек. Мен антип чогулта алган жокмун. Ачык эле айтам. Мен антип чогулта алган жокмун 5 конверт кылып. Менин целим бул бизнеске келгенде, мен историямды эле угуп эле жүрөсүздөр. Барачный үйдө турчумун. Ошону үн жок дейт. Үн барбы? Плюстарды коюп коюңуздар. Кайра кирип чыгыңыздар. Жолдошова Бегимай. Кайра чыгып, кайра кирсеңиздер. Мына үн бар экен. Жашынакай эле экен. Менин максатым өзүбүз үй алсак, өзүмдүн күчүм менен үй сатып алсам деген максат менен менин фокусум эмнеде болгон? Только ушул үйдө болгон да. Фронтал деген бөлүгү бар экен. Могу мээде фронтал деген бөлүгү бар экен. Тартылуу күчүнө аябай ээ экен да. Менин мээм ушул бизнеске келип ушул акчаларды көргөндө эле сразу үй алыш керек, мага үй керек деген менен иштегем да. Анан бизде деле ушул мынакей дельтаны көрүп атасыздар. Аны энное количество көбөйтөбүз. Аны көбөйтүп туруп бир нерсе алабыз да, бир нерсе алганга эмне кылып коебуз? Мындай ниет кылып коебуз да. Мисалы мен үй алсам деген ниетим менен 2 жылдын ичинде эле үй алдым да.
Елестетиңиздер, 12.000 сом алып, өзүнүн продукциясына акча жетпей аткан, кийимди айтпай эле коеюн да, кийимди 1-2 айда бир алабыз, жаңыртыш керек деген деле ой жок. Необходимость. Кички болуп калса балдарыңа, же жыртылып калса, ошондо гана кийим алмай, а так Айпер Максатбековна деле ушул историяны айтып берет го. Биз колго тиккен, колго эмес, биз пошив, ин пошив деп койчу эле, индивидуальный пошив. То есть Дорлуйдун ушундай ряды бар эле, ошол жака барып кийинип алчубуз. Көрдүңүздөрбү? Ошондой состояниеде жашаганбыз да. Продуктун айтпай эле коелу, өзүбүздөн экономдоп ушинтип 12.000 сомду бир айга жеткизип жашаганбыз да. Элестетиңиздер, смарт ишке келип 2 жылда үй алыш. Ана кантип ушул компанияны жакшы көрбөй, кантип ушул компанияда иштебейм. Ошон үчүн ар бириңиздерге айтат элем да, ушул фронталды, фокусту ийгиликке коюш керек. Фокусту ушул доходко коюш керек. Сиздер эмне алгыңыздар келип атат ушул жерде иштеп. Эмнеге акча чогултуңуздар келип атат. Путешествиеби, балдарыңыздар бул жерде возрасттагы эжелер самопашив деп коет, самопашивтан. Неме да? Барыбыздар көп эле бул жерде улуу эжелер, өздөрүнүн үй жайы бар. Бирок сиздер неберелериңиздин келечегин куруп койсоңуздар болот да. Ошон үчүн өзүңүзчө бир фокус бир жерде болуш керек да. Эмнеге дегенде. Анан Кудай өзү жардам бере баштайт. Эмнегедир жолуңуз ачылып эле, сизге керектүү адамдар жолугуп эле, ушул бизнесте мисалы топ менеджерди жабыш керек болуп атасыздар да, бул жерде көбүңүздөр топ менеджерге иштеп атасыздар да. Ошол топ менеджерге керектүү кишилерди астыңыздардан чыгара баштайт да. Ошон үчүн фокусту бир жака коюп, ошо менен иштей башташ керек да. Анан формула богатства уже мындай көбөйдү да акчаңыздар, көбөйө баштаганда кайсыл жака жумшаш керек. Биз деле офлайн сабактарды өтүп, команда менен тоого барып, эмне үчүн кечээ айттык, команда менен чогулгула деп. Жөн эле фото отчет эмес, кечээ чыгып эле кружка менен фото отчеттор жиберип атсаңыздар, эми макул, эми аракети бар деп койдук да. На самом деле биз эмне кылдык? Природага чыгып, ушинтсе экен деген ой болду да. Тоого чыгып, же болбосо кечээ күнү Жалал Абадтын курортуна барып ушинтип эс алышты азаматчылар. Ошондой жерлерге барганда эмне кылат? Эс алат дагы, фокусуңуз ушу фронтал сиздерди уже сүйрөй баштайт. Ошондой адамдар менен жолуктура баштайт да. Анан максатыңар кандай, эмне алайын дедиңер эле десек, өзү менеджер тапканы мисалы жумасына 5.000, 10.000 болсо, өзүнүн самаган үй $100.000 үй, $50.000 машина. Вот ошондойлор дагы болуп атпайбы? Ошол жерде эмне кылат? Отказ кылат да. Айтат, аяктагы жомукту айтып атасың, андай нерсе болбойт деген сразу эмне болот? Сопротивление. Меңир айта баштайт да, мындай болбойт. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн состояниеңиздерге жараша кылыш керек да. Биринчи биз алган үйүбүз $14.000 эле алганбыз. Аябай очень повезло да. Кайра эле көрдүңүздөрбү? Мен ушинтип үй алсак, үйдү менять этким келет десем эле, бир биздин партнерубуз бирөө недвижимость, агентство недвижимости иштейт экен. Аны айтты да, сен бул үйүңдү сатам деп, барачный үйдү сатам деп, шашпа деди да. Объявление берип көр деди. Продажага коюп көр, сен анын баасын бил деди. Андан кийин меняю барачного типа на частный дом или там на квартиру однокомнатный деген немелерди издей башта дейт да. Анткени кээ бирөө жер тамга жашагысы келип барачный болгондо жылуу болот эмеспи? Полу дагы жыгач болот, мындай капталдары жабык болот, жылуу да, аябай үч бала, жаш балалууларга же улуу апаларга аябай ыңгайлуу үй. Жер там эшикке кирип чыкканга дагы да. Может, кээ бирөө дейт, этажный үйдөн тажаганынан ошондой үйгө менять этет. Ошентип көр деди. Анан варианттарды карап көр. Может, продажага деле сен үйүң мындай чак болуп кала турган, ушундай деле болуп калышы мүмкүн деди. Бирок мен ушинтип издей бердим. Ошондо эле көрдүңүздөрбү? Фокус эмне болду? Үй алыш керек болду дагы. Алла Таала ушун жолуктуруп коюп атпайбы? 14.000 үй чыгып калды. Военно Антоновкадан алысыраак шаардан. Бирок городской маршруттар барат.
Военнодоловка жашагандар бар. Кадимкидей барып келип эле городской маршруттар менен эле тез эле жетип алса болот да. Анан кийинки бир 2 жылдан кийин уже эмне кылыш керек? Доходду кайра чогулттук да, айла жок, банктагы акчаны эмне кылыш керек? Үй алыш керек. Же дагы башка нерсе кылса болмок, бирок эмне кылыш керек? Бизнес үчүн деп, үй алып коюш керек, однокомнатный болсо дагы деп издей баштаганда однокомнатный эмес, двухкылыбалдык элитный квартира уже бул 34 миңге. Көрдүңүздөрбү? Эмне кыла баштайт? Потолок 12 миң сом болчу. Аны бир аз өйдө көтөрүп, уже 2 жылдан кийин 14 миң долларлык үй болот. Дагы 2 жылдан кийин потолок уже 34 миңге. Көрдүңүздөрбү? Сразу эле мен 100 миң дегенде мен эмне кылат эле? Стоп, мындай нерсе болбойт дейт дагы. Дальше көп киши өзүңүздөрдүн катаңыздарды сезип атат болушуңуздар керек. Араңыздарда ушундайлар да бар. Сразу эле чоң особняк дегендерди элестете баштайт да. Андан кийин 2 жылда рассрочка ушул үйдү алдык. Рассрочка деген 34 миңди 3 жылга чачыратып коет эле, первоначальный взнос. Анан постепенно берип, эмне кылабыз? 2 жылда бул үйлүү болдукпу. Эми дагы бир үй алдык, уже бул 65 миң болот атпайбы? Элестеткиле. Бунун баары постепенно өсүп атат. Өткөндө бир партнер менен сүйлөшүп калсам дагы айтат, мен ушинтип үй алайын дедим эле. Кандай үй десем, 2 этажный, үстүндө 4 спальнясы менен, астында 2 чоң залы менен дейт. Бирок статусу дагы эле ага позволять эте элек да. Анан айттым, мен коркуп атпайбы, чочуп атпайбы, каяктагы 2 этаж, там 120-200 квадраттык үй. Биринчи кичинеден башта десем, жок, мен сразу эле чоңдон баштайм дейт да. Эми ар бир кишинин өзүнүн тандоосу, бирок менин сиздерге айтып атканым өзүмдүн практикаман өткөн нерселерди айтып атам да. Өз башыман өткөн нерсе, ушул нерсени басып өткөн жолду кайталаңыздар, эч жаңылбайсыздар да. Анан жок, мен башкача минтем десеңиздер, ал эми өзүңүздөрдүн выборлоруңуз, өзүңүздүн тандооңуз, канча жылда курасыз, канча жылда бул статустарга жетесиз. Аны да бир, возможно, сиздердин фронтал жакшы иштеп кетет. Притяжение, тартылуу күчү аябай жакшы иштеп кетет. Возможно, ал деле болот да. Бирок мен өзүмдүн практикаман сиздерге айтайын деп атам. Бизде бул жерде теманы өткөн сайын ар бирибиздин практически башыбыздан өткөн нерселер үчүн ушундай темаларды тандап алабыз дагы. Ушуну жакшыраак ачып берет. Ким жакшы ачып берет? Ушул нерсе башынан өткөн, өзүнүн телосы менен деп коет го. Ар бир клеткасы менен ушул нерседен өткөн. Ошондо гана эмне кылат экен? Ачык, туура жеткизе алат да сабакты. Ар бириңиздерге ушуну каалайт элем. Сиздердин тапкан акчаңыздар, дельтаңыздар көбөйсүн, дельтаңыздарды дагы көбөйтүп, андамда приумножить деп коет го. 10 эселеп, 100 эселеп көбөйтүңүздөр. Мен кээде өзүм ушундай ыраазы болуп кетем. Bir ayda 12 миң сом алган мугалим казыр жумасынадан 3 эсе, 5 эсе, кээде даже 10 эсе жумасына алган учурлар болуп атат да. Ар бириңиздерге ошол нерсени каалайт элем да. Ар бириңиздердин жон териси менен сезгем, туура айтасыз. Ар бириңиздер ушул нерсени насип этсин деп тилейт элем. Барыңыздардын колуңуздардан келет. Эмне үчүн биз ушул ускорениени уюштуруп атабыз? Биз басып өттүк, силердин да колуңуздардан келет. Биз жасадык, значит, сиздердин да колуңуздардан келет деп ушул нерселерди айтып атабыз да. Ар бириңиздерге каалайт элем. Анан дагы кичинекей балдардын дагы запростору жакшы иштейт деп коет го. Бизде бир аз мындай блокторубуз бар. Кичинекей балдар жакшы иштейт. Өткөндө кичинекей кызым сурап атпайбы? Неберемди чоңойгондо эмне алып бересиз депчи. Мен эмнеге алып бермек элем, өзүнүн балдары бар да десем, эмнеге сиз алып бербейсиз? Элестетиңиз, Алим 1-ге чыгып аткан ошол күнү. Алим 18-ге чыкканда сиздин статусуңуз кандай болот дейт да. Элестетиңиз, 9 жылда мен ушунча доходко чыгып атсам, 18 жылда мен кандай доходдо болом? Ар бир небереге мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Ар бир кызымдын балдарына үй алып берип, машина алып берип, туулган күндө ключтарды подарок эткенге. Ошонун баарын насип этсин. Ар бириңиздерге ошону каалайм. Буюрса туура жолдоштор,
туп-туура нерсени тандап алдыңыздар. Только эмне кылыш керек? Действие, аракетти көбөйтүш керек болуп атат. Анан бүгүнтөн баштап эмне кылабыз? Ушул мага керекпи? Же үйдө барбы? Же бул лишний окатпы? Байлардын үйүн карасаңыздар, бир диван турат, бир чоң мебель турат, бүттү. Бизге окшоп идиштин модасын кубайт. Араңыздарда барбы ошондой? И бул идиш мода болуп атыптыр, азыр ушуну алыш керек экен. И бул көйнөк мода болуп атыптыр, ушуну алыш керек экен. Ушул пальто, шуба мода болуп атыптыр деп моданын артынан куугандар барбы? Ошол нерсенин баарын токтотуңуздар. Сиз өзүңүздөр үчүн иштеңиздер. Кийин рахаттанып жашаш үчүн иштеңиздер. Бул сиздердин келечегиңиздер. Канча жашайбыз ким билет. Бирок ошону дагы эмне кылып жашаш керек? Нужно жить сегодняшним днем дейт, бүгүнкү күн менен жашаш керексиздер да. Канча мүнөт калды эфир бүтөрүнө? Дагы саатты албай калыптырмын. Сиздерге домашний задание. Бул аябай чоң болуп калыптыр, немеге батпай, эми түшүндүңүздөр. Оң тарабына доход, сол тарабына расходду жазасыздар. Көбүңүздөр эле жазгам, менде бар дедиңиздер, азаматсыздар. Ошол нерсени бүгүн сүрөткө тартабыз дагы, чатка жиберебиз. Чоң рахмат, жетип калыптыр. Эмне кылабыз? Сүрөткө тартабыз, жиберебиз. Анан доходубуз менен расходубуз кандай экен салыштырабыз. Расходко бүгүн алган продуктага чейин, бүгүн алган бир айдыкы деп атпаймынбы? Бир айда, мисалы бир айда бир единица, азаматсыз, көп дүйнөгө кызыкпасаңыз. Бирок той ашыңыз аябай көп, урейчи. Бишкекке келгенде эле, тиги устукандар менен эле офиске келген сайын ушу устукандар менен эле бизди угощать этип отурчу. Той аштарды эле негизи ушу Кыргызстандын экономикасы эмне үчүн көтөрүлбөйт? Анткени той аштарыбыз аябай көп да, жанагындай чүпүрөк сапырак деп атпаймынбы? Же болбосо жана батаны, азыр көбү ушинтип калды, үйдөн өткөзүп калды тойду. Бата дейт, жакшылыктардын баары үйдө калсын дейт да. Биз болсо, мен ушинтип той боло берсин, тойдон той деп отуруп, анын баарын эмне болуп атат? Фокусубузду тойго коюп койдук дагы. Азаматсыз анда кыскартсаңыз, ошондой расходторубуз да көбөйүп кетип атат да. Тойдон тойго бара берле жамандык жакшылык эми, конечно, барыш керек, бирок ошону деле азайтыш керек да. Азайтканга аракет кылыш керек. Өзүбүз көп той бербей калсак, чакырыктар дагы азыраак боло баштайт, Ошону каалайт элем ар бириңиздерге. Анан доходторуңуздарды жазасыздар. Эгерде доходуңуз расходдон аз болуп атса, биз билебиз, кантип акчабызды көбөйтүш керек. Стартовыйды көбөйтө баштайбыз, организационну көбөйтө баштайбыз, лично приглашенный көбөйтө баштайбыз. Биздики аябай сонун бизнес болуп атпайбызбы? Акчаны каяктан издеш керек, каяктан табыш керек, кайсы товарды алып каяка сатыш керек эмес. Биздики только көп эле бизнесте акча ролду ойносо, бизде ресурс бул адам. Адамды алып келип ошого информация берсеңиздер, ошол киши ден соолук алса, ошол кишинин немеси көбөйсө, состоянияси, финансы жагы, финансысы аябай көбөйсө, көтөрүлсө, сиздерге ыраазы болобу? Анан көп бизнесте, мисалы, өзүнө пайда көрөйүн, акчабыз көбөйсүн деген максат менен иштейт дагы. Конкуренция аябай көп. Мисалы, базардагыларга барсаңыздар, кабагын түйүп эле, урушкулар келип эле, бири-бири менен ушундай эле болуп турат го. Биздин бизнесте деген наоборот бири-бирибизге жакшылык каалайбыз. Бири-бирибизге үйрөткөнгө аракет кылабыз. Мисалы, биз бешөөбүз, эгерде биз традиционный бизнес болсо, биз бешөөбүз өзүбүздүн сырыбызды сиздерге айтпайт элек. Мен ушинтип баштагам деп эч качан айтпай, жок, булар ийгиликке жетпесин дейт элек, туурабы? Биздин бизнестин карабайсыздарбы? Кандай сонун бизнесте иштейсиздер да? Анан элге эмнени, биздин миссиябыз кандай болуп атат? Миссиябыз да сонун болуп атпайбы? Элге ден соолук берүү. Канча оорудан айыкса, сиздерге ошончолук батасы тийип атпайбы? Бүгүн день здоровьеге бардым, кече понедельник күнү. Эки байкенин ооруларын угуп алып, аябай Кудайга мына ыраазы болгула, эртең менен ыраазычылык айткыла десем, кээ бирөөңүздөр айтасыздар, эмне деген ыраазычылык айтат болду экен мен деп, ушунча оорунун сизде жогуна ыраазы болуңуздар.
өзүңүз бутуңуз менен басып атасыз, өзүңүз көзүңүз менен көрүп атасыз. Канча көзү көрбөгөн адамдар, буту менен баса албаган адамдар бар, канча деген адамдар ойгонбой деле калды. Кече бүгүнкү байкелердин ооруларын угуп алып, ай деп ыраазымын, ушундай состояниеде жүргөнүмө ыраазымын. Ушул продукция ар бир үйдө туруш керек. Ар бир үйдө туруш үчүн эмне кылыш керек? Биз аракет кылыш керекпиз. Биз ар бирине жеткизиш керекпиз. Ар бир үйдү тыкылдатып, эмне кылыш керек? Информация бериш керек. Тартынбаңыздар. Көп кантип айтам, эмне кылып айтам дейт го. Сиздер жакшы нерсе айтып атсаңыздар, жакшынын жарчысы болуп атсаңыздар, эмнеден уялып атасыздар? Мисалы, мен лично приглашенный Айпери Максатбековнаны мен чакыргам, Рызгүл Шайыповнаны мен чакыргам, Алтынай Мамасадыковна деле азыр компрессия менен лишнигим болуп атат. Булардын баары мага ыраазы болбогондо эмне кылып атат? Мен мисалы дайыма сөзүмдү айтам, Асыл Койчуманова ушундай ыраазымын. Ушул мүмкүнчүлүктү мага түшүндүрүп койгон деп, мен ушул Асылдан уккан информациянын артынан ушул жашоого жетип атпаймынбы? Ушул жашоого өзгөртүп атпаймынбы жашоомду? Ден соолук алып атпаймынбы? Анан сиздер ушул тыкылдаткан үйгө ушул информацияны берип, жашоосун өзгөртүп атсаңыздар, сизге ыраазы болобу? Ошон үчүн ар бириңиздер өзүңүзгө азыр ыраазымын. Ушул информацияны түшүнүп калганыма, ушул жерде калып калганыма деп өзүңүздөргө дагы бир жолу ыраазычылык белгизип коюңуздар. Бүгүн доход, расходторуңуздарды бөлүп чыгасыздар дагы, үйүңүздү дагы бир сыйра ревизия кылып коюңуз. Миллионер экениңизди дагы бир жолу ишенип коюңуздар. Үйүңүздүн состояниясы эле канча миллиондук үйдө жашайсыз, канча миллиондук машина айдап жүрөсүз, канча миңдик гарнитурларыңыз бар, канча идиш аяктарыңыз бар, канча алтындарыңыздар бар. Өзүңүздөр миллионер экениңиздерди сезбей эле жүрөсүздөр. Ар бириңиздер миллионерсиздер. Өзүңүздөрдүн мүчөңүздөр толукпу, значит, бул миллиондон да артык. Ар бириңиздерге бүгүнкү сабакка катышканыңыздарга ыраазымын. Бир аз да болсо пайдам тийсе, 1%ке жашооңуздар өзгөрүп, ой жүгүртүүңүздөр өзгөрсө, же бир информацияны бүгүн башкача кабыл алсаңыздар, бул сабакты угуп жүргөм, бирок ушул бүгүн укканда шылчок пайда болду десеңиздер, мен ошого ыраазымын. Фокусубузду туура коебуз, фокусубузду ийгиликке эле коебуз. Көп киши фокусту эмне кылат? Расходко коет. А биз эмне кылабыз? Фокусту доходко коелу. Сүйлөштүкпү? Бүгүндөн баштап фокусубуз только доходто болсун, кантип ошону көбөйтөбүз ошодо эле болсун. Ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайм. Көрүшкөнчө.